Жаратман чыгармачылык борбору коомдук бирикмесинин 10 жылдык мааракесине арналган 1 айлык декада старт алды. Декаданын алкагында атайын иш-чаралардын планы түзүлүп, алгач Билерман Ордо интеллектуалдык оюну уюштурулду. Азыр сиздерге ошол киминдерди угузабыз. 30 секунд гана угулат. Сөзү менен, айтылган обону менен аны карап туруп, сиздер дароо жооп жазыңыздар. 30 эле секунд убакыт берилет. Аны эмесе баштай берели. Бул кайсыл мамлекеттин гимни? Саамалы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жыйындар залында болуп, аны окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев ачып берди. Мында жалпы 21 команда катышып, Ош шаарындагы чыгармачыл топтор, коомдук бирикмелер, Каракулжа жана Баткен облусунан түзүлгөн курама командалар достук билим таймашын көрсөтүштү. Абдан кубанып турабыз, анткени биз Баткен мамлекеттик университетинен Ош шаарына келип, ушул жаратман чыгармачылык коомунун 10 жылдык мааракесине келип, биз ошол жөн келбестен 2 команда менен келип, ушул жерде 21 команда ат салышты. Ошолордун ичинен биздин командабыз өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Мындан ары мындай иш-чараларга, акыл ордолорго биз тынымсыз байланышып, тынымсыз катышып турабыз. Биз бардык командаларга ошону менен ушул жаратман чыгармачылык коомуна чындыгына ийгиликтер каалайбыз. Достуктун үлгүсүн дагы да көрсөтсүн. Интеллектуалдык оюн 4 тур менен өтүп, топтор капитан командалар ортосунда таймаш абдан кызуу жүрүп, атаңдашууну күч кылды. Билимдүү студенттерден жыйналган саамалык жогорку деңгээлде уюштурулуп жатканын Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фондунун мүдүрү Азизбек Сыдыков өз сөзүндө белгилеп, биздин билимибиз деңизден кичинекей тамчысындай эле экен, дагы көп билимди алууга муктаж экенибизди бүгүнкү интеллектуалдык оюндон түзүлгөн суроолорунан байкаганын айтат. Бүгүнкү интеллектуалдык оюн аябай сонун деңгээлде болду. Мыкты деңгээлде десем жаңылышпайм. Себеби дегенде суроолор аябай ар тараптуу болгон үчүн студенттер өтө аракеттенип, аябай даярданышты. Бирок баян айткандай эле биздин билгенибиз билбегенден караганда аябай көп аз экен. Мисалы океандын кичинекей тамчыдай экен. Мына бүгүнкү интеллектуалдык оюндан кийин баарыбыз түшүндүк. Дагы окушубуз керек экен, дагы изилденишибиз керек экен. Бүгүнкү сонун иш-чаранын уюштурган жаратман чыгармачылык тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле 10 жылдык мааракес менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жыйынтыгында 3-чү орунда Ыйык Ата Журт коомдук фондунун Ыйык Ата Журт командасы, 2-чи орунга Ош мамлекеттик юридикалык институтунун Реформатор командасы болушту. Ал эми 1-чи орунду Ош мамлекеттик университетинин Жигер чыгармачылык коомдук бирикмеси багындырды. Жеңүүчүлөргө уюштуруу тарабынан кубок, диплом, акчалай сыйлык жана баалуу белектер тапшырылды. Өзгөчө көрүп нарт берген, төбөсүн өсүп так белден, коргогон бекем чептерди коноктор келди Баткенден. Баткенден келген коноктор үчүн атайын сулуу белек. Жаратман чыгармачылык борборунун негизделгенине ушул ноябрь айында 10 жыл болуп атат. Ошонун алкагында биз 1 айлык иш планыбызды жарыялаганбыз. Ошол иш планыбыздын негизинде бүгүн биринчи иш-чарабыз ушул түштүк региону боюнча Баткен, Жалал-Абад, анын ичинде Ош областындагы бүт ушул чыгармачылык топтор, коомдук бирикмелер жана жаштар уюмдарынын ортосунда ушул жаратманын 10 жылдыгына арналган акыл ордо интеллектуалдык оюну болуп өттү. Бүгүн жалпысынан 21 команда катышып, алыс ушул Баткен жергесинен келип, биздин оюнубуздун деңгээли аябай жогорку деңгээлде өттү десек биз жаңылышпайбыз. Себеби дегенде ушул командалардын бүгүн аябай жакшы даярдыкта келгени биздин ушул окуу жайыбыздын алдында түзгөн жаратман чыгармачылык борборунун купулуна толуп, бир оюн бир сонун жогорку деңгээлде өттү. Албетте ошол келген 21 команданын бардыгына тең биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ар бир келген команда бүгүн утту деген үмүттөбүз. Себеби дегенде бардык бүгүн ушул билармандарыбыз билбеген нерсесин билип кетишти. Белгилей кетсек, билим таймаш жаратман чыгармачылык борбору коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду. Алдыда 1 айлык декаданын алкагында тегерек стол, маданий иш-чара, конференциялар өткөрүлмөкчү.